Мындан ары мамлекеттик же жекеменчик ишканалар жумушчуларынын айлык маянасын электрондук негизде төлөөгө милдеттүү. Кызматкерлерге банктык эсеп ачуу иш берүүчүгө жүктөлдү. Накталай эмес төлөм акча которууларды тездетип, жумушчу менен ишкананын ортосундагы коррупциялык тобокелчиликтерди жокко чыгарат. Ну, сейчас стало удобно. Азыр баары ыңгайлуу болуп калды. Биз алдыга карай өнүгүп жатабыз. Үйдөн чыкпай эле бардык төлөмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул абдан ыңгайлуу. Биз ушундай өнүгүүгө жетишкенибизге кубанычтабыз жана мындан да жакшыраак шарттарга умтулуудабыз. Мурда эмгек акыны кагаз квитанция менен алсак, кийинчерээк карталар пайда болду. Азыр болсо интернет банктарды колдонуп төлөмдөрдү жүргүзүп чыгымдарыбызды көзөмөлдөө абдан оңой болуп калды. За какие-то покупки, например, за границей, это стало очень удобно. Кызматкерлерге айлык маяналарды электрондук төлөм аркылуу жүргүзүүдө банктарды иш берүүчү тараптандайт. Акчаны санарип капчыкта сактоо коопсуз. Бир жагынан азыр бардык жакта онлайн төлөмдөр жеткиликтүү. Это удобство первоначально для наших же клиентов. Биздин кардарлар жана жарандарыбыз үчүн төлөмдөрдү жүргүзүү ыңгайлуу болуш керек. Коммуналдык кызматтарды төлөө же жакындарына акча которуу оңой жана тез жүргүзүлөт. Бул кассирлер менен бухгалтерлердин убактысын үнөмдөп, накталай төлөмдөргө караганда жеңилирээк. Айылбанк кардарлары үчүн өлкө боюнча банкоматтар, кеш терминалдар жана пост терминалдар аркылуу күнү-түнү иштейт. Эмгек акыны Элкарт же Виза карт аркылуу алууга болот. Виза карт тандаганда эмгек акыны чет элдик валютада сактап колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Выбрать оплату зарплатного проекта валюты. Өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин кабыл алынган эмгек кодексине ылайык айлык акынын төлөө жол-жобосун бузган тараптар айыпка жыгылат. Жеке жактарга 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 6500 сом. Жаңы эмгек кодексинин редакциясында 91-беренеге ылайык жумуш берүүчү айлык маянасын жана башка төлөмдөр боюнча төлөнүүсү накталай эмес түрдө милдеттендирилген. Камсыздандыруу төлөмдөрү жана салык, киреше салыгы боюнча төмөндөтүүлөр берилген. Бул буга чейин 27% түзсө, бүгүнкү күндө 12,25% түзүп, ишкердик субъектилерге ушундай жеңилдиктерди берилген. Белгилей кетсек, бул өзгөртүүлөр ишкерлик жана бизнес тармактын каржылык байланыштарын ачыкка чыгарат. Бул бизнес жүргүзүүнүн ачыктыгын көзөмөлдөөгө жардам берет жана коррупциялык схемалардан качууга мүмкүнчүлүк түзөт. Автандил Бактыбеков, Айсана Бактыбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.